Кыргыз Республикасында жаштардын бакубатчылыгынын жана өнүгүүсүнүн индекси. Изилдөө Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат, Спорт жана Жаштар саясаты министрлигинин демилгеси менен Келечек мамлекеттик жаштар платформасынын алкагында жүргүзүлдү. Индексти иштеп чыгуунун максаты жаштар саясатын өнүктүрүүнүн негизги багыттарын аныктоо, аларга карата республикалык жана жергиликтүү деңгээлде кабыл алынган чечимдердин сапатын жогорулатуу. Жаштардын бакубатчылыгынын жана өнүгүүсүнүн индекси эки өлчөө ыкмасынын негизинде эсептелинген. Биринчи, 14 жаштан 28 жашка чейинки жаштарды сурамжылоо, тандоонун факторлору, аймактык, жаш курак, гендердик, этникалык, жашаган жеринин түрү, жалпысынан 1640 адам сурамжыланган. Экинчи, объективдүү маалыматтар, расмий органдарда, изилдөөлөрдө жана отчеттордо болгон статистикалык маалыматтар өздөштүрүлдү. Жаштардын бакубатчылыгынын жана өнүгүүсүнүн индекси 9 чөйрөнү өз ичине камтыйт. Жарандык катышуу, экономикалык мүмкүнчүлүк, билим берүү, маданият, ден соолук, маалыматтык коммуникациялык технологиялар, коопсуздук, үй-бүлө, экология. Маданият. Сурамжылоого ылайык жаштардын потенциалдуу бош убактысынын көбүн үй жумуштары ээлейт. Жаштардын 5,2% гана театрларга жана музейлерге барышат. Басымдуу бөлүгү 42,2% үй жумуштары менен алектенет жана 34% достору менен эс алууну же ата-энесине жардам берүүнү артык көрүшөт. Маданий иш-чараларга жетүү. Сурамжылоого катышкандардын 38% жаштардын айтымында китепканалардын абалын жакшы деп баалашат. Санариптик технологиялар менен тыгыз байланышта болгон жаштардын көрсөткүчү 67,5% түздү. Маданий эс алуунун муктаждыктары. 2022 жылы жаштардын бош убактысын маданиятка арноо каалоосун чагылдырган көрсөткүч 29,3% түзөт. Эс алуу убактысын маданиятты өткөрөм дегендердин 73% сыналгы көрөөрүн жана музыка угаарын билдирген. Респонденттердин 16% гана маданий объектилерге барышат же окушат. Бул 2017 жылга салыштырмалуу абалдын жакшырганын айгинелейт. Кыргыз патентинен укук алуу үчүн алынган күбөлүктөрдүн саны 13,9%. Жаштар өлкөбүздүн өнүгүүсүнүн негизги локомотиви.